Алыкандыр Сергеевич, мен түшүнүп атам, сиз азыр келдиңиз. Буга чейин ушундай саясат болгон, бирок кандайдыр бир аракет жасашыбыз керек, алып урушуп, антибиотиктер жагынан. Кыргызстандагы бүгүнкү күнү антибиотиктер уже 4-чү муундагы эме сатылат. Мисалы, батыш өлкөлөрдөгү, Жапониядагы бүгүнкү күнгө чейин 1-чи муундун антибиотиктерди сатылат. И мындан тышкары дарыканаларга барсаңыз, сатып алайын десеңиз, сөзсүз түрдө доктордун рецептура болуш керек. Болбосо берилбейт такыр. Түркиядагы ушундай эле. Бизде эч кандай рецептурасыз, любой эме дарыканага сиз кирсеңиз, ушул антибиотиктер сатып алайын десеңиз, сизге оң эле берилет. Бул жагынан кандайдыр бир катуу талаптарды койбойлу. Анан кийин 4-чү муун мейли, мен түшүнүп атам, бирок акырын табы менен бизде мамлекетибиздин, калкыбыздын 60%-дан ашыгын бул жаштар түзүлөт. Ушул жаштарга жаңыча мындай шарттар түзбөйлү. Алардын бул биздин элибиздин ден соолугу. Ойлонушубуз керек бул жагынан. Кандай дейсиз? Сиз туура айтасыз. Мынакей антибиотик устойчивый деген боюнча биз ВОЗго чыгып, ВОЗ $1 миллион берип, азыркы кезде Бишкекте и Ош шаарында лаборатория коюп атабыз. Эмне үчүн дегенде, врачтардын бардыгы ооруп келгенде антибиотик назначить эткенде эффект жок болуп калат. Эффект жок болгондо 2-3 күндө кайра башкасын назначить этет. Антибиотикке текшериш үчүн кайсы антибиотик керек экенинчи бизде 7 күндөн 15 күнгө чейин анализ чыгат. 15 күн. Ага чейин уже больной карап тура албайт. А биз 3 саатта чыга турган азыр лабораторияларды ВОЗ менен сүйлөшүп Бишкек Ош шаарында койдук. Азыркы кезде ошол лаборатория иштеп атат. И ошондо кайсы антибиотикке эффект бар экенин определять этип бергенде ошол антибиотикти биз назначить этебиз. Ушул аябай маанилүү, Алыкандыр Сергеевич. Менимче, бул жагынан саламаттык сактоо министрлиги өз колуна алып, жөнгө сала алат. Сиздер катуу бүт дарыканаларга талап коюшуңуздар керек. Антибиотиктер болсо, мындай өтө мындай таасирдүү да. Ошолорго сөзсүз түрдө докторлордун рецептура негизинде берсин деп. Ушуну сиздерде мыйзам чегинде атүгүл жеке тармакта иштеп аткан дарыканаларга менимче акыңыз бар.